Assalamu alaikum. Жалпы урматтуу мекендештер, Бишкек шаарынан жалынды ысык салам айтабыз. Бишкек шаары Арча-Бешик Шералиев көчөсүнүн боюнан 1-чи линияда 8 сотук жер аянты сатууга коюлду. Мына ушул жер аянты Шералиев көчөсүнүн 15-чи далек болуп калат. Туура 4 жаш формада экен. Бүт бардык централдык коммуникациялары менен жер аянтынын узуну туурасы 40-ка 20. Газ дагы бар, канализация дагы бар, суу дагы бар, свет дагы бар. 3-4 бөлмөлүү чакан үйү дагы бар экен. Бирок ээси подснос деп эми алганында бул жерге Арча-Бешикти билесиздер, Бишкек шаарындагы абасы таза, салкын, анан эң алдыңкы VIP райондордун бири. Мына ушундай. Мына үйдө тарабы биз эле толго дагы жакын. Ынтымак конушу, андан ары Орого айылына чыгып кетсеңиздер болот. Бул жагы 5 күнгө өйгө чыгып кетсеңиздер болот. Ылдый тарабы мына ушул Южный магистраль Шералиев көчөсүнүн кесилишинен эле үйдө 1 километр 300 метр чыгып келет экенсиздер. Өтө сонун локация. Сморттон бир аз алысыраак, абасы таза, салкын жайда. Баасы $200,000 кеми бар. 200,000 бир аз кеми бар деп жатат. Көчө тарабы 20 метр. Кана жүрүңүздөр, бир катар силерге тааныштырып өтөйүн. Киргенде мына маңдайдагы ушул 3-4 бөлмөлүү чакан үйү, учурда үйдүн ээлери ушул жерде жашайт. Анан сол тарабында бул жакта эми көмүркана, отуркана, склад бөлмөсү бар экен. Жер аянтынын узуну туурасы ушул 40-ка 20 таза. 8 сот. Башкы тарабы бийик болгон, мына ушул пескоблок заборго чейин көчөдөн тартып. Таза 40 метр чыгат экен. Суу свет бар, центральный таза суу дагы бар, электр энергиясы дагы кирген, газ дагы кирген, анан канализация дагы толук түрдө кошулган. Алып кааласаңыздар бул үйдү сүрдүрүп, кааласаңыздар мына төрт тарабынан үй салсаңыздар дагы болот экен. Анан каалоочулар болсо, мисалы бул жактан проход ачып, участокту 2ге бөлүп алсаңыздар деле болот экен. 2 бир тууган чогуу ортодо алыпчы. Ал варианттарын да караштырсаңыздар болот. Юридикалык жактан таптаза, кызыл китеби, договор купля-продажа, техпаспорт бүт бардыгы бар. Мына ылдый тарабынан дагы бүтүн тосулган, өйдө тарабынан бүт баары тосулган. Кыскасын айтканда 4 жарчы бүт тарабы тосулган да. Тура форма. Бул жагы дагы 20 метр, көчө жагы дагы 20 метр, узундугу дагы таза 40 метрден ушул 8 сотук жер аянты шашылыш түрдө сатылат. Чалып сүйлөшөсүздөр. Бардык социалдык объектилерге мектеп, балдар бакчасы, маршруттук транспорт бардыгы жакын. Шералиев көчөсү ушул күнгөй бет болуп калат. Үй салсаңыздар күнгөй бет, эртең менен ушул күн чыкканда биринчи эле ушул терезеден үйүңүздөргө жарык кире турган болот да. Күнгөй бет мындай тескери эмес да участок. Күнгөй бетти карап турат. Шытыр дарбазадан чыкканда эле уже күнгө карап турат да, мындайча айтканда. Күнгөй бетти түшүндүңүздөр да. Ушундай чалып бир катар сүйлөшөсүздөр, ээси менен байланышасыздар. Мына ушул үйү. Бул үй дагы узуну туурасы бир 9-га 10-дун тегерегиндеги үй экен. Жалпы 3-4 бөлмөлүү. Ээлер ушул жакта жашайт. Анан ала турган болсоңуздар, өзүңүздөр бир катар сүрүп, тазалап, мына ал жерде чөп чарды оруп, тегиздеп алып, анан каалагандай проект менен үй салсаңыздар болот. Лайктан басып, комментарийден жазып, жер издегендер болсо, тааныш билиштер болсо, таштап коесуздар. Ылдый тарабы жалпысынан ушул Жалкичи району, Арча-Бешиктин ушул верхний тарабы да. Магистральдан үйдө. Азыр ушул жакта спрос чоң болуп атпайбы? Ушул жактан жер издегендер дагы көп. Мына ал реальный баа менен чыгып жатат. Анткени мына ал Шералиев көчөсүндө көп эле участоктор жок да уже. Азыр чанда ушинтип бир кокустан эле сатам деп чыгып калбаса, азыр уже көпчүлүк участоктор мурда убагында сатылчусу сатылып, жамы үйлөр түшүп, килтейген особняктар түшүп кеткен да. Анан ортодо бир чыгып калат. Мына ал үйдүн ээси ушуну $200,000 аз-маз түшүп берем дейт, шашылыш түрдө сатыш керек экен, акча зарыл болгондуктан. Ошого тарс чалып өзүңүздөр сүйлөшүп келип, баалашып көрүп ала бересиздер, Канализациясы дагы бүт бардык централдык коммуникациялар менен. Мына жаз келди, сразу эле мына жерди сүрүп тазалап туруп, сразу проектке киришип кетсеңиздер болот да. Курулуш жасап баштайсыздар. Маршруттук транспорт үйдүн алдынан эле өтөт. 1 эмес, 2-3 маршруттук транспорт ушул жерден өтөт да. Верхний Ороктон келгендер деле, Ынтымактан келгендер деле, кыскасы бардыгы эле ушактан өтөт. Чалып бир катар сүйлөшөсүздөр. Ээси менен байланышыңыздар. Ассаламу алейкум.